Ушуга эле улай суроо берели деп турабыз. Учурда бийликтеги КСДП анан оппозициядагы КСДП болуп бир эле партияны эки жээктен көрүп атабыз. Бул мамлекеттик саясатты, өкмөттүн иш аракеттерин аксатпайбы? Эч кандай аксатпайт. Бул жерде үчкө бөлүнүп дагы калды десек болот. Булар бир Атамбаев тараптагы КСДП өзүнчө оппозициялык деп жарыялап, өзүнчө булар бир саясатын жүргүзүп жатат. Абдрахманов башындагы партиянын мүчөлөрү өзүнчө бир саясатын жүргүзүп жатат. Ошол эле учурда парламенттеги фракция, эң ири фракция, ошол өзүнчө алар кайсы таран оппозиция деп Атамбаевга кеткен жок. Же болбосо колдоп тигил эмени колдоп Сагынбек Абдрахмановду колдоп анын курултайына барган жок. Алар өзүнчө ошондон үчкө бөлүнүшүп алып, булар эмне кыларын билбей, КСДП азыр ушундай кыйсыпырга түшүп турган учуру. Кийинки суроо Адил мырза сизде болсун. Ушул эки тараптын бири-бирин айыптоолору айтылып келген, азыр деле айтылып жатат. Бүгүн ушул КСДП саясий кризистен кантип чыга алат? Эми КСДП кечээ эле түзүлүп калган жок. Ал ошол Кыргызстан көз карандысыздык калгандан баштап өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатат. Керек болсо ошол Кыргызстан демократия аралчасы деп аталгандагы ошол КСДПнын өзүнүн салымы бар. Айданбек байке айтып атат, ошол кворум болгон жок деп. Кворум болгон 6 апрелде биздин 18-съезд өткөн болчу. Мурунку ошол саясий кеңешке кирген адамдардын ишмердүүлүгү токтотулуп, жаңы саясий кеңеш түзүлгөн. Биз ошол КСДП партиясы менен шайлоого барабыз. Эгерде бийлик мыйзамсыздыкты улантып, ошондой рейдерлик жолу менен партияны алып салса, бизде конституциялык укугубуз бар, митинг, пикет өткөзүү жана башка дагы бийликке карата наразычылыкты өткөрүү. Ошо менен өз ишмердүүлүгүбүздү уланта беребиз. Кийинки суроо Айданбек мырза сизде. Учурда бир партия эки тараптын талашында турат. Бул талаштардын арты сотко чейин дагы жетиши мүмкүн. Мына ушул 2020-жылы эки тарап тең КСДПнын алдында шайлоого баруу ниетин билдирди. Ушул талаш тартыш, сот иштери күчөп кетсе, эки тарап тең шайлоого катышуу коонанан ажырап калбайбы? Андай болушу мүмкүн эмес. Сөзсүз түрдө бир партия парламент шайлоого катышууга мүмкүнчүлүк алат. Бул ошол биздин органдарда катталган партия, ошол бөлүгү. Албетте соттошуу, генералдык башкы прокуратуранын иштери бар. Бул жерде ошол биздин мыйзамды сактаган органдар, соттор жана башкы прокуратура, Адилет министрлиги мыйзам талаасында чечим кабыл алууга тийиш. Акыркы суроо ошол Адил мырзада болсун кайрадан. Бул партиянын келечеги кандай болушу мүмкүн эми? Алдыңкы убакыттарда кандай күтүлүшү мүмкүн келечек? Эми 30 жылдан бери ошол Кыргызстанда эң мындай эл менен тыгыз иштеген эки эле партия бар болушу керек. Бул Атамекен жана КСДП партиялары, башка партиялар болсо мындай бизнес долбоор сыяктуу эле түзүлүп, ошо шайлоо алдында гана ишмердүүлүгүн улантып келген. Менин оюмча бир эле аксылыгы бар, ошол КСДП менен Атамекен бир гана лидерге байланыштуу. Келечекте биз ошол коллегия түрүндө кандайдыр бир ошол бир гана лидерге байланбай, башка дагы мындай коллегиально чечкенге бир жол ачканга ошондукта биз азыр ишмердүүлүгүбүздү улантып жатабыз. Рахмат. Урматтуу коноктор, бизде убакыт чектелүү.